Матраимов менен байланышы бар депутаттар мандатын тапшырышы керек деген пикир коомчулукка жайыла баштады. Мындай жагдай социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан бир катар сын пикирлерге кабылууда. Биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынан Матраимов менен байланышы бар эл өкүлдөрү мандатынан ажыратылышы керекпи? Бул жагдайда мыйзам эмне дейт? Сурап көрмөкчүбүз. Матраимов менен байланышы бар депутаттарды мандатынан ажыратуу маселеси учурда коомчулук тарабында актуалдуу болуп атат да, сиздин пикир? Эми бүгүнкү күнү ушул боюнча талкуу болуп атпайбы? Мен ойлоймун, бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Конституцияда мен баядагы айттым эле, тагдана көрсөтүлгөн кайсы учурларда мандат алынат. Өзү кимде кандай байланыштар бар, мен аны билбейм, эмне үчүн, анткени менде эч кандай байланышым жок. Бирок ушул кандайдыр бир кылмыш иштер бар болсо, алар өзүнүн себептери бар да турабы. Кылмыштуулукка барса, сөзсүз түрдө козгош керек. Кылмыштуулукка барбаса, анда башка маселе. Анан кимде кандай артында иштер бар болгон, анын мен комментарий бере албайм, анткени билбейм. Биринчиден мен мандатым боюнча бир сайт жазып чыгыптыр. Кайсы сайт экенин да билбейт экенмин. Мен да окуп калдым. Регион деген сайттан. Эми өзүңөр жакшы билесиңер, биз мыйзамдын алдында кандидат болуп, бир мандаттуу округтан шайланып келдик. Бизге мандатты эл берди. Ошондуктан эми мандатты алуу жолундагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, эл бергенден кийин эл гана алат. Ошол мен өзүмдүн округума жакшы иштеп, колуман келишинче мыйзамдарды жазганга аракет кылып, жазып жатабыз, өткөрүп жатабыз, жана ошондой эле элдин үнүн жеткирип жатабыз. Эми кайсыл жактан ар ким өз оюн айтканга, эми блогерлер айтабы, өзүнүн ою бар. Анан эми мыйзам боюнча депутат эл өкүлү болуп, элдин атынан келгендиктен, муну эл шайланып келген. Анан эми эгерде кайсы бир деңгээлде күнөөсү болгон болсо, ким болбосун, бардыгы мыйзамдын алдында жооп бергенге милдеттүү. Жеке өзүңүз кандай кабыл алдыңыз бул маалыматты? Буга чейин да ушул массалык маалымат каражаттарында сизде дагы байланышы бар, мамилеси бар деп айтылып келет го, Анан өзүңүз жеке кандай кабыл алдыңыз? Сиздин кандай таанышыбыңыз бар, мамилеңиз бар? Ким менен? Мен буга чейин бир топ жолу дагы айтып келгенмин. Азыр дагы айтам. Именно бир эле Райымбек Матраимов эмес, жалпы Матраимовдордун семьясын тааныйм. Биз себеби бир айыл өкмөттө, коңшу айылда жашайбыз. Алар деле мени жаш кезимен, мен деле аларды жаш кезинен эми айыл жеринде баарыбыз эле бири-бирибизди тааныйбыз да. Таныганым туура, тааныйм. Биз той ашта, жакшылык жамандыкта кандай болбосун жолугуп калабыз. Жеке мамиле эч кандай жок. Жердеш катары, агайыны катары гана тааныш. Эми башка депутаттар үчүн жооп берип, мен кесиптештериме тартып алсам дагы туура болбой калат го деп ойлойм. Бирок биз эми түшүнүк менен жашабайбыз да. Биз мыйзам менен жашашыбыз керек. Эл тандаганда өзү туура тандаш керек. Мындай туура адамды тандаш керек. Ошон үчүн мен депутаттарды жөн эле мындай мандатын алып коюу менимче оңой эмес го дейм да. Анткени ал кылмыш кылып аткан учурда үстүнөн кармап алса, мыйзам боюнча ошондо мандатын алса болот. Анан бирок эми жөн эле баланчанын мандатын алып коебуз деген болбойт го менимче. Анткени мыйзам жол бербейт да, мисалы. Мына биздин коллегаларыбыз конкреттүү мындай кылмыш иштери козголгон үчүн парламент уруксат берип болду да, кетишти. Менимче шайлоонун мөөнөтүнүн аягына чейин иштеп, андан кийин кетишет го деп ойлойм. Башында шайлап атканда эл маани бериш керек деп айттыңызбы? Эмнени айтайын дедиңиз? Түшүнбөй калдым. Жок, эл шайлаганда бизде дайыма башка күчтүү депутаттар келиш керек, парламент жаман, могул жерде отурган 90 депутаттын бардыгы акмак деп бардыгы сөгүшөт дагы. Бирок шайлоодон карасаң эле, ошол эле мурдагылар кайра утуп келген болот. Мисалы, ошол эле. Азыркы сиз кетсин деп аткан элдер айтпайсызбы, жана кетишке. Алар ал Гедет деген депутаттар 10 миң, 20 миңден добуш алышкан. Мисалы. Рахмат.
Могул жергиликтүү кеңештерге эметип коюңчу, пожалуйста. Өзү муну башында караш керек болчу да. Ким кайсы акча менен келип атат, кимге байланышы бар, коррупциялык элементтер менен байланышы барбы, ошондо башында карап туруп өткөзбөсө жакшы болот эле. Бирок өткөндөн кийин бир мандатудан шайланып келгенден кийин же эл чакырып алыш керек, же бир соттун чечими болуш керек. Ага да бир негиздер болуш керек да. Албетте коррупциялык элементтер болбош керек. Мен бул тараптан бирок бардыгы мыйзам чегинде болбосо, бул дагы бир башка эрозиянын башталышына алып келет да. Мен парламентте канча 9 жылдан бери жүрөм, анан мындай болуп атпайбы? В парламенте только вопрос пресечения интересов, да? Көпчүлүк учурда саясатта, не парламентте, саясатта негизинде. Анан бул жерден ар бир депутат өзүнө жооп бериш керек да. Анан 90 депутат менен мыйзамдар өткөрүп атканда астынан өтүп суранып, анан деген башка иш түшүп калганда алар тепкилеп калганда эми мен андай киши эмесмин да. Адамды деген ошо бийликте турганда сындаш керек. Адам деген алдуу күчтүү болгондо сындаш керек. Анан башынан шапкеси түшүп калса барып туруп жата калып тепкилеген, мен ойлойм, коллективдеги органга жарашпайт болуш керек. Ошол да. А так этикалык моменттер да, аны мен өткөн чакырылышта эле бул жөндө позициямды аны баарыңар уксаңыздар керек. Матраев менен байланышы бар депутаттар дегенде канчалык байланышы бар экенин мен так айта албайм. Бирок Матраев менен менин көз карашымча, менин билишимче бир топ деген адамдар байланыштуу го дейм. Буга чейинки шайлоодо башкада анан бул эми байланышы бар экен деп бүгүнкү күнү атасы баласына атасынын кылмышына баласы жооп бербеген күндө анан кийин Матраевке канчалык байланышта бар экен, эми аны сот чечиш керек да. Бир гана сот чечип, анан сот анын чындыгында байланышы бар болуп, же болбосо бир чогуу бир мындай кылган жумушу боло турган болсо, бул башка да. Бул эми сот чече турган маселе да.